Биздин компанияда Нипошкин Роуста азыркы моментте 28 адам иштейт Бишкек ичинде. Юристтер бар, бухгалтерлер бар, сушистер бар, курьерлер бар. Жалпы саны менен 28 жетет да. Биздин чет мамлекетте иштеп жүргөн Россия жергесиндеги немелер жарандар деле иштейт, онлайн иштейт аларчы. Кандай биз условия түзгөнбүз? Биз постоянно улучшаем ушуну аракет кылабыз, саатын кыскартабыз, же болбосо премия беребиз. Дайыма изденүүдөбүз негизи. Бирок тимбилдинг бар го, ошону кылып турабыз. Бир айда бир жолу негизи бизде форма бекер берилет. Азыр мо январь айында уже оплачиваемый отпуск деген болот го, ошону ойлонуп атабыз. Жакшы иштеген сотрудниктерге белектер берип атабыз. Эң кымбат белек берген машина подарок эткенбиз шеф-поваргачы. Аны Кореядан заказ бергем $14,000. Ошо шеф-повардын бизде 1 жылдан бери иштеп аткан үчүн, жакшы деген үчүн ошо машина подарок эттим да. Эмир менен 2021-жылы жайында келгем. Жайында ошо чогуу сүйлөшүп, ал убакта бияк Эмир айткандай вообще условия деле жок болчу, анан дешевый, анан вообще башка меню, башка сегмент менен иштешкен. Реклама кылдык, коробкаларды жасадык. Баарын кылып ошентип иштешип баштадык. Анан буюрса 2021-2022 ошо жайда баштадык, 1 жылдан кийин баштадык. Ошондон баштап эми буюрса ушул деңгээлге жеттик да.